Sizler de үйіңіздегілерді, яки үйіңізге келген мейманларды осындай мұздай мохитолар менен таң калтырууду каалайсыз бе? Ассалаумалейкум жакынларым. Калайсызлар? Ыссы күндөрдө башланып кетти, солай эмеспи? Катты ыссы күндөрдө муздай этип мохитону ислеп, холодильникке салып коюп, үйүмүздөгүлөрдүн кеулүн алганга не жетсин? Солай эмеспи? Күн ыссы болуунан менин балаларым магазинге барып, сок яки ар түрлүү реңдеги газлуу сууларды ичкиси келеді. Тек гана менин балаларым эмес, силердин да балаларыңыз сондай болсо керек. Эгерде силер да ушундай этип ар түрлүү краскалар косулмаган мохитолордон истеп, холодильникке салып койсоңуз, балаларыңыздын кеулүн алууңуз сөзсүз. Бул мохитону иштеп жудайым аңсат. 1 апельсин, ярым лимон, ярым бау мята. Эң башта сироп даярдап алың. 3-4 касык кумшекерди жылыраак сууга эритип алып коесуз. Эгерде балаларыңыз каттыраак мазалууну каалейтин болсо, көплөп салың кумшекер. Баарын косуп, блендерден бир өткөрүп жиберемиз. Мен алдылары тек спрайтка даярдайтын едим. Бул ирет газлуу суудун өзүнө даярдасак кандай болот экен деп издеп көрдүм. Ичсек болду. Кийин апельсинли издеп алган сиробубузду да газлуу сууга көплөп салабыз. Сонда дамы мощный болот экен. Мощный. Менин балаларыма бул мохито жаңылык болгон жок. Себеби алдылары да тез-тезден издеп беретін едим. Мына постоянно иштеп жүргөн мохитоңуз го? Бирөөнү неге спрайтка бирөөнү минералкага ыстайм. Судан ичип көрүп атпам. Болду. Кийин ичип көрүм. Экөөнүн дамы эки түрлүү. Ну, сәл аскантылоо экен, бирок ичсе болот. Тилеге айланбай. Bizler bu mojitoni zazı bilen haz etip içemiz. Sizler de bir tayarlap içip görün. Eğer unasa like, подписка basıwdı unutmaň. Men içemem. Men içemem. İşe bak.